Чек ара чырынан жабыркаган карапайым калктын ызасы, жакынын жоготуп боздогон эл, баласын өз колу менен жерге берген ата-эне. Ушундай апатка себеп болгон Баткендеги жаңжалдын чыкканына бүгүн 5 күн болду. Учурда абал тынч болгонуна карабастан жаман кабар суу элек. Максат айылынын 54 жаштагы тургуну жаңжалда алган жаракатынан улам бүгүн каза болду деген маалымат тарады. Ошентип кыргыз-тажик чек ара чырынан улам төрөлүп өскөн жеринен качам деп курман болгондордун саны 35ке жетти. Чек арадагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан каза болгондордун катарында 12 жаштагы кыз менен 5 жаштагы бала да бар. Секелик кыз Лейлектин интернационал айылында жашачу. Тажик тараптын ок атуусунан каза болгон кыздын сөөгү 30-апрелде жерге берилди. Ал эми 5 жаштагы кичинекей баланын өлүмүнүн себептери териштирилүүдө. Буга чейин анын чек арадагы коого качып баратып, сууга агып кеткени тууралуу маалымат тараган. Чек ара чырынан курман болгондордун 25-и Баткен облусунун Аксай айылынын Головной аймагында минометтон өлгөн. Минометтон жаракат алгандардын саны да көп. Алардын катарында 23 жаштагы Кайрат Сатаров да болгон. Ал каргашалуу окуя башталган күнү Головнойго тең туштары менен Кызыл Жол айылынан барган. Алгач таш ыргытуудан башталган жаңжал анын 4 досунун өмүрүн алган. Минометтон качып баратып жаракат алган Кайраттын абалы учурда жакшы. Ага 3 күндөн кийин операция жасалат. Жаныбызга миномет түшкөн да, осколкка тийген. 3-4 жеримечи. Ошо Головнойдо болгонбуз. Эл менен кошулуп барганбыз да. Ошондо таш атышмай башталган. Ошондо анан кийин охотниктер атып баштады да. Ошондон кийин эле миномет түштү да. Биз уже эчтемке кыла албай калып артка качып баратсак дагы түшкөн. Ошондо тийди да. Чек арадагы жаңжалда 283 адам ар түрдүү жаракат алган. Алардын 47си Бишкек шаарына атайын учак менен жөнөтүлүп, травматология жана ортопедия борборуна, улуттук хирургия бөлүмүнө жана госпиталга жаткырылган. Андан сырткары бейтаптар Баткен жана Ош облустук ооруканаларында да дарыланууда. Биздин мамлекеттик мекемелерде атайын дарылануудан өтүп атышат. Калган кайрылгандардын баардыгына тиешелүү медициналык кызматтар көрсөтүлдү дагы, үйлөрүндө амбулатордук лечение алып атышат. Андан тышкары да айтып кетейин, азыркы күнү дары дармектер, медициналык кызматкерлер, ошондой эле кан тапшыруу борбору абдан жакшы иштеп, жарандар активдүү катышып беришти. Алар бүгүнкү күнү жетиштүү. Каргашалуу окуя болгон күнү бир жарандын башына жана жүрөгүнө ок тийген. Ага Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору менен улуттук госпиталдын адистери тез аранын ичинде операция жасашкан. Ал ийгиликтүү аяктап, учурда бейтаптын абалы салыштырмалуу кандаттандырарлык. Дагы 3 жаран жандандыруу бөлүмүндө жатат. Аларда минометтон атылган окко учкан. Бу жерде негизи көпчүлүгү минно-взрывное ранение деп коет, осколочное ранение, жанагы мина жарылгандагы кичинекей осколоктор, анан кийин автоматтын огу тийгендер бар. Бытыра дробь деп коет, ошондон тийгендер бар. Бүт ушу огнестрельный эмелер да көбүнчө. Анан бир орлу мээси чайкалган, бир орлу качып баратып ийин сөөгүн сындырып алган. Колдон келген жардамды берип дарылап атабыз. Дары дармектердин баары бар, жетиштүү алып атышат. Эми Кудай деп турабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Лейлек районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү, Головной аймагына минометтон атылган октон 25 кишинин өлүмү изилдөөгө алынды. Тажик тарап жаңжалдан жабыр тартып каза болгондор боюнча расмий маалымат бере элек. Айрым маалымат каражаттары окуядан 90 киши жаракат алып, 15 адам каза болгонун жазууда. Талайгүл Ерматова, Талас Аманбеков, 5 канал.